Окуучулар мыкты жыйынтыктарды көрсөтүшкөн. Окуучулардын алдыңкы баллы 200дөн ашса, ортоңку баллы 173 болгон. Бул боюнча билим берүү министри президенттик чоң жыйында Түпкүрдө жайгашкан гимназия Борбордогу алдыңкы мектептерден да жакшы көрсөткүчкө жеткендигин баса белгилеп айткан. Түпкүрдө жайгашкан айылда бүтүрүүчүлөрдү жалпы республикалык тестирлөөгө даярдай турган атайын курстар, окутуу борборлору жок. Бирок ошого карабай, Гапыр агайдын уникалдуу окутуу ыкмасынын аркасында окуучулар суктанарлык жыйынтыктарды көрсөтүп жатышат. Билим берүүдөгү Гапыр агайдын уникалдуу ыкмаларынын бири бул энелер мектебинин түптөлүшү. Агайдын айтымында балдардын илим-билимге кызыгып ага тартылуусу үйдөгү атмосферадан түздөн-түз көз каранды. Гапыр агай 1997-жылдан баштап энелердин мектебин ачып, Кыргызстандын 7 областына эне мектеби таркап, азыркы күндө 100 миңден ашык энелер ошо эне мектебиден өттү.